Салам достор, мен сиздерге бүгүн пи жөнүндө айтып берем. Бул пи монетасы, бул приложение. Приложенияны биз көчүрүп алып, күнүнө бир жолу монетаны жандырып коебуз. Пи — это приложение, которое позволяет вам зарабатывать пи. Пи деген бул биткоин, латкоин, эфириум сыяктуу эле криптовалюта болуп саналат. Алгач биз буну Play Market'тен көчүрүп алабыз. Андан соң открыть кылып басабыз. Мен азыр сиздерге жаңы регистрация болууну көрсөтүп бермекчимин. Ал эми өзүм болсо азыркы учурда мен 500 канча пи чогултуп койдум. Сиздер да чогултуп койсоңуздар болот. Мына 2 күндүн ичинде уже верификация аяктайт экен. Верификациянын оңдоо жолдору. Мынакей Facebook аркылуу кирсеңер болот жана ошондой эле телефон номери аркылуу катталсаңар болот. Биз азыр телефон номер аркылуу катталабыз. Бул пи монетасы дүйнө жүзү боюнча бүт элдер иштешүүдө. Жакынкы арада биржага чыгат, Кудай буюрса сатабыз. Мынакей Кыргызстан дегенди тандап туруп эле бул жерге телефон номерибизди жазабыз. Телефон номерибизди жазып алдык. Андан соң go деген кнопканы басабыз. Пи монетасы көптөн бери жыйнап келем. Уже 5-6 айдан бери өчүрүп таштадым эле жыйнабай. Аны кайра аябай кызуу жүрүүдө азыркы учурда. Ошондуктан мен кайра пи монетасынын приложениясын көчүрүп кайра улантып жыйнай баштадым достор. Мынакей ушул жерге пароль коебуз. Бул жерге жазабыз, анан бул жерге жазабыз пароль окшош кылып англис тилинде. Пароль коюп алдым достор. Бул жерге мына 8 цифрадан неме символдон ашпаш керек экен, мындай жазуудан да. Анан бир чоң тамга, бир кичинекей тамга, анан сөзсүз түрдө чекит коюп коюшубуз керек экен. Мен чекит коюп коеюн. Точка. Ушундай символ катыштырып коет экенсиңер. Андан соң бул жерди басабыз. Бул жерге паспорттогудай толтурушубуз керек аты жөнүбүздү. Мынакей аты жөнүбүздү жазып алдык. Ал эми бул жерге менин реферальный кодумду жазасыңар да. Токтали Мираида деп англис тилинде жазасыңар. Мен муну описанияга жана комментарийге жазып коем. Ошону көрүп жазсаңар болот. Андан соң биз ары карай улайбыз. Паспорттогу аты жөнүңөр кандай болсо ошондой жазгыла. Англис тилинде жазышыбыз керек окшойт. Азыр англисче жазалы. Мынакей бир нерсесин туура эмес деп атат. Азыр которолу. Кечиресиңер достор, бул жерге өзүңөр баягындай адам чакырганда силердин рефералыңар экенин, ушул кодду жазыш үчүн ошону создавать этет экенбиз. Мындайча айтканда, логин деп койсоңор болот. Ушул логинди терип адамдар каттала турган болсо, силерге реферал болуп калат. Мынакей андан ары улайбыз. Идентификация код дейт. Мынакей бул жерге анан кийин менин кодумду жазат экенсиңер. Токтали Мираида деп жазсаңар болот. Андан кийин дагы улайбыз. Менин реферальный кодум жазылдык. Эми
get start деген басабыз дагы бул жердеги чагылгандын сүрөтүн бир күндө бир жолу басып турабыз. Мынакей бүгүн бастык, эми эртең басабыз. Мынакей катталган үчүн силерге бир пи белекке берилди. Мына жерде жазылып турат. Бул жерде орусчага өткөрсө болбойт, орусчага өткөрсө болобу деп сурай бергендер. Орусча өткөрсө болбойт. Мына жерде тилдерди тандоо түрдө турат. Мына English деп турат. Ушул жерде русский язык жок. Мына жалаң башка өлкөлөрдүкү. Окей. Русский язык же кыргызский язык жок. Англис тилинде гана колдонобуз. Ал жерде чат деген бөлүмдө дагы ушул жакта немелер болот. Элдер жазышкандар болот. Английский языкта чыгышы мүмкүн. Русский языкта дагы чаты болот. Негедир бул жерде азырынча жок экен. Ушул жакта дагы мынакей чат русский деп турат. Ушул жактан дагы кошумча маалыматтарды алып окуп турсаңар болот. Все, побежал пи, выводит дейт. 5-февралда жазган экен. Бул жака чыгарса болот дегендей. Как вывести пи? Вставьте свою карточку в банкомат, наберите код, откройте на смартфон приложение пи, наберите нужную вам сумму на экран банка и нажмите ОК. Бул пилерди чыгаруу боюнча жазыптыр. Азыркы учурда бир пи канча болот, так суммасы жок. Бир пи $1 барабар деген да маалыматтар бар. Мен азыр эч кандай чыгара элекмин, топтоп атам. Да кошумча маалыматтар берилет, кандай чыгарабыз, кандай иштейбиз, кайсыл жака чыгарабыз, ошол жөнүндө да кошумча маалыматтар берилип турмакчы. Мынакей достор, болду ушул эч кандай кыйынчылыгы жок. Бул приложенияга бир күндө бир жолу кирип эле өзү бул жака уведомление берет телефондун үстүбүзгө. Ошол келгенде эле жандырып, бул жер чагылганды жандырып коебуз. Ошондой эле реферал кылсаңар да болот достор. Мына инвите дегенде каерден эле реферал ссылка ошол биринчи койдук го. Ошол кодду терсе эле силерге реферал болуп калат адамдар. Мынакей мен артыман катталдым да, өзүмдүн атыман. Бул башка телефондо. Ошонун кимдин артыңардан катталганы бул жака чыгып турат. Мынакей достор, эң эле оңой. Азыр мен сиздерге көрсөтүп берейин. Мен канча пи топтогонумду. Мынакей Telegram каналга жүктөдүм эмиле. Мынакей мен топтогон пим 581 пи. Бул жерде жандырып койдум эмиле. Бир күндө бир эле жолу жандырып коебуз, болду. Кайра кириштин кажети жок. Ссылкаларын бүт бардыгын түшүнүктүү кылып жазып, дагы ушул каналга жүктөп коем. Акча салбай онлайн иштейбиз деген каналдан силер кошумча акча таап иштесеңер болот. Криптовалюта жыйнасаңар болот. Мынакей сайттардын топтомун баарын бириктирип жазып койгом. Мисалы Instagram 777-ни издеп отурбай эле бул жерди бассаңар дароо бул жака жиберилет да.
кеңири ушул жерден окуп, видео болсо видеосун басып көрүп, описанияда же кайра эле каналга келип катталып, кошумча маалымат алып Салам иштесеңер болот достор, достор. сиздер менен мен Мынакей Мегера. бул менин Сиздерге YouTube бүгүн каналыма без сөзсүз катталып уважения бир коңгуроомду сунуш басып, жасалбай, эгер жакса кантип лайкту акча басып иштесек коюуну болот ошол жөнүндө унутпаңыздар. көрсөтүп Ушул бермекчимин. достор акча салбай онлайн иштейбиз деген группада бүт баардык маалыматтар берилген жана берилип турмакчы. Ошондой эле бул шапканы басканда мындай сообщениянын белгиси турат. Ушул жерди басып, группага катталып, түшүнбөгөн суроолоруңарды ушул жака жазгыла. Мен айтып силерге маалымат берип турам. Түшүнбөгөн суроолорго жооп берип турам. Мынакей ушуну менен мен видеомду соңуна чыгарайын. Жакшы тургула достор, аман болгула. Кудай буюрса бул монетаны жыйнай бергиле кантип чыгарабыз ошол жөнүндө дагы алдыда видео болмокчу.